Сузак жана Барпайыл өкмөттөрүндөгү мектеп мугалимдери атайын окуудан өтүштү. Аларга жалпы республикалык тестирлөөдө окуучулар жакшы жыйынтык көрсөтүүсү боюнча ыкмалар үйрөтүлүп, 4 күндүк тренинг өтүлгөн. Ага 2 ай өкмөттөрдөгү мектептерден 5тен жалпы 93 мугалим катышкан. Биз ушул 4 күндүк окуубузда көптөгөн ыкмаларды үйрөндүк. Ушул тренингди уюштуруучуларга биз абдан ыраазычылыгыбызды билдирет элек. Тренинг өтүп берген мугалимдер дагы биздин каалаганыбыздай өтө жогорку деңгээлде өтүп берди. Биз ушул тренингге ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Биз өзүбүздүн күткөн натыйжаларыбызга жеттик. Барпайыл өкмөтүнүн жаштары Айдея уюмуна долбоор жазып, аны утуп алышкан. Анын негизинде азыркы окутуу жүрүп жатат. Тренингке катышкан Барпайыл өкмөтүнүн мугалимдерине окутуу акысыз болсо, ал эми башка мугалимдер үчүн акылуу болгон. Бүгүн биз Барпы демилгелүү жаштары 2020-жылы аныктаган көйгөйдү аяктап жатабыз. Бул көйгөй бизде негизинен сурамжылоо өткөзгөн учурда Барпы демилгелүү жаштары жалпы республикалык тестирлөөгө өтүү эң негизги көйгөй экени аныкталды. Бул биздин жаштарыбыздын билим деңгээлин канчалык деңгээлин текшерүү максатында болгон. Буга себеп биздин мугалимдерибиздин тажрыйбасынын жетишпестиги болду. Айдея, Барпайыл өкмөтү жана СОМ аркылуу биргелешип мугалимдердин билимин жогорулатуу жана алардын келечекке болгон жана жаштарга болгон билимин дагында өрчүндөтүп беришине максат кылып. Ошондой эле мугалимдерге квалификациялык категорияларды ыйгаруу максатында ыктыярдуу түрдө аттестациядан өткөрүү пландалган. Аталган аттестация үстүбүздөгү жылдын май айынан тарта кийинки окуу жылына чейин жүргүзүлмөкчү. Кийинки окуу жылынын башынан баштап квалификациялык категория үчүн ай сайын кошумча акы төлөнүп турат. 28 декабрда 1097 буйрук менен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри Алмазбек Бейшеналиев буйрук чыгарды. Бул буйрукта мектепте иштеген мугалимдердин, соцпедагогдордун жана айрым мектеп жетекчилеринин иш кагаздарын азайтуу, оптималдаштыруу боюнча. Бул иш кагаздарды карап көрсөк, азыр мына официалдуу түрдө 8 иш кагазы жөнүндө так маалыматтарыбыз бар, немеде көрсөтүлдү буйрукта. Ушул буйруктарды биз областтагы 465 жалпы билүүчү мектепте жеткирдик да. Билим берүү жана илим министрлиги 2020-жылдын 28 декабрындагы буйругунун негизинде мугалимдер жүргүзгөн бир топ документтерди кыскартты. Документтердин санын кыскартуу зарылчылдыгы өлкөбүздүн педагогдору министрликке кайрылып, убактысынын көпчүлүгү ар түрдүү отчетторду, документтерди толтурууга кетип жатканын айтышкан. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.